Социалдык тармактарда белгисиз адамдар Найман уруусунун ээн тамгасы түшүрүлгөн желегин үйдүн коросунда көтөрүп жаткан видеосу тарады. Интернет колдонуучулар бул көрүнүштү кескин сынга алып, туура эмес экенин жазышууда. Биз бул маселе боюнча тарыхчылардын пикирин угуп, мыйзамдык жагын да карап көрдүк. Мыйзамдарда уруулар өз желегин көтөрүүгө тыюу салган же уруксат берген так норма жок. Бирок мындай аракеттер коомдо бөлүнүүгө же кастыкка алып келсе, ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 менен каралышы мүмкүн. Бул беренеде расалык, этностук, улуттук, диний же регионалдык аралык кастыкты козотууга, улуттук ар-намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттерге тыюу салынары көрсөтүлгөн. Ошондой эле жарандардын улутту, дини же расасына карата артыкчылыгын же кемчилигин пропагандалоодо жоопкерчиликке алып келет. Аталган берене боюнча айыппул салуу же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Эгер бул аракеттер бир нече адам тарабынан уюшкан түрдө жасалса, жаза мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга чейин узартылышы мүмкүн. Бирок бул конкреттүү окуя 330 беренеге туура келеби же жокпу, аны айтуу кыйын. Мындай учурда атайын экспертизалар дайындалып, окуяга юридикалык баа берилет. Тарыхчы Кыяс Муллакасымов да бул окуяны туура эмес деп баалап, кыргыздар биримдикти сактап, бир эле мамлекеттик желекти илиши керек деген пикирди билдирди. Биз бардыгыбыз бир улутпуз. Кыргыз улуту деген. Эгемендүү Кыргыз мамлекетинин ээси жалпы кыргыз жарандары. Анын ичинде негизги жоопкер улут бул кыргыздар. Ошон үчүн биз бир гана желегибизди илишибиз керек. Ал Кыргызстандын расмий кабыл алынган желеги. Ар бир уруу өзүнүн желектерин көрүнгөн жерге ушуну өрнөк кылып туруп, ушундайынан көтөрүп алса, бул деген биздин эгемендүү мамлекетибизге туура келбей калат. Ошондуктан бул ар бир уруунун өзүнүн желеги бар, өзүнүн ээн тамгасы бар. Аны мындай илбей өзүнчө тарых катары сактаса болот. Ал эми укук коргоо органдары учурда бул факты боюнча тактоо иштерин жүргүзүп жатканын маалымдашты. Айрым тарых адабияттарында ар бир кыргыз уруусуна таандык ээн тамгасы болгон. Тамга мамлекеттик жана уруулук бирикмелер деңгээлиндеги маанилүү иштерде, жалпы уруулук менчиктеги байлыкка, 4 түлүк малга белги коюуда пайдаланылып, көз каранды эместигин, эркиндиктин, өз алдынчалыктын белгиси болуп келген. Бирок замандын өзгөрүшү менен анын актуалдуулугу да жоголгон.